Саламатсыздар бардактуу замандаштар, Асат Продакшн YouTube каналынын жалпы көрөрмандары. Биз бүгүн Ош шаарындагы Семетей кинотеатрында өзгөчө көптөн күткөн Кайнене кинокомедиясынын өзгөчө бир ачылыш аземине күбө болмокчубуз. Сиздер менен Бектур Жумабаев, биз менен бирге болуңуздар. Тамак жедиң беле? Катыра карачы. Өлтүрөсүңбү? Чындап айтсам, мен өзүм Ош шаарынан Оштук болгонума байланыштуу тил барьери болуп аттым. Неге дегенде, өзүңөр билесиңер, Ошто ям деген көп сөздөр бар. Ошого байланыштуу өтө көп ката кетирип аттым сүйлөп атканда. Ошо эми кандай десем, оңдогон аракет кылып аттым. Ошол жактан бир аз кыйналдым. Көптөгөн эми мындай айтсам, азыр эстеп чыксам, көптөгөн эле бир оор татаал сценалар болот да. Бирок кинодо көргөндө өтө эле жеңилдей көрүнөт. Крышага чыгып, ошондой нерселер болот да, бирок ал жерде элге көрүнбөйт да. Ошол жерде равновесиени кармап туруш ошондой кыйын болот да. Бирок кандай десем, эгер сен ойноп аткан киноң өзүңө жакса, андай кыйынчылык нерселер жеңил көрүнөт. Негизи эле жашоодо дагы сиздин кайненеңиз ушундай образда болуп калса, кандай кылмаксыз? Кудай сактасын, оозуңарга таш дебейби? Жок, Кудай сактасын. Эми андай мынчалык кайнене болбосун, Кудай сактасын. Бирок эми колуман келишинче аракет кылмакмын. Ошо эми жыланды дейт эле? Ийинен чыгат деп коет го. Эмне дейт эле? Жылуу сүйлөсөң. Жылуу сүйлөсөң ийинен чыгат. Ошого байланыштуу эми подход тапса болот. Бонд кинотасмасынын жана ошондой эле Кайнене кинотасмасынын режиссеру Сапар Саназаровго кабыз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Сизге алгачкы суроого кино тууралуу кыскача маалымат жалпы көрөрмандарыбызга берип өтсөңүз. Мына бүгүн 7 марттан тартып жалпы Кыргызстандагы кинотеатрлардан Кайнене кинокомедиясы коюла баштады. Демек, сизге микрофон. Бул окуя ар бир эркектин, ар бир бойго жеткен кыздын жашоосунда болот, кааласа да. Себеби бойго жеткен эркек балдарга ата-энеси үйлөн. Ошол эле убакта турмушка чык деп жанагы ата-энелери талап коюшат. Ошол убакта менде да ушундай жашоомдо болгон. Ошол убакта идея келген да. Ушундай фильм тартыш керек деп. Бирок анда сценарий более башкачараак болчу. Анан жашоодон опыт алып жүрүп, акыры ушул Кайнене деген киного токтолдук да. Улам ошол 4 ай мурда баштап, буйрса бүгүн монтуп жарыкка чыгып отурат. Демек, кинотасманы жарыкка чыгарууга чейин 4 ай убакыт кетти. Бүгүн саат 12-де маанилүү жолугушуу бар. Унутпа. Билем. Таза кийим кийип барыш керек. Гүл алып алыш керек. Жакпай калса, кайра келе бериш керек. Айгүлдүн апасы менен сүйлөштүм. Атасы да макул экен. Эми сенин эле макулдугуңду күтүп атабыз. Мен сиздерге айттым, ал кызга үйлөнбөйм. Ошол кызга үйлөнөсүң. Точка. Тинка, мындай да, экөөбүз 2 ай чогуу жашайбыз. Сен кыжалат болбо. Экөөбүз 2 бөлүк жатабыз. Эч ким байкабагандай кылып, аялым менен күйөөсүнүн ролун ойнойбуз. Биз ойлогондой болот. Бактылуу болот. Sen Aygül'dü kanalasın, unuttun mu Aygül'dü? Mun oldu sen, tezirip çektirip sana, unuttun mu? Anakçı, düşünmez ben kulakların koşucuğuz gerek, bu maylarını zıp kaladay, maylarını zıp kırıp geçsin mi? Ушуну өзүңүз жууп койсоңуз болбой эле. Бул үйдүн келесі сен эмес, Айгүл болушу керек. Кинодо локация деп коет. Локация өтө маанилүү. Локация деген бул жанагы кинодогу тартылган жерлер. Мисалы, мүмкүн зритель аны байкабашы мүмкүн, бирок жанагы айылдагы жубайлардын ошо линиясы, ошо үй бүлөсү
Ал үй 4 жер тартылған да. Биринчиден сырты башка жерде, кухнясы башка жерде, жатаканасы башка жерде и зал башка жерде. Төртөнү 4 үйдөн тарттык, анан ошол 4 үйдө 4 жака барып келе берип кинонун көп убакыты ошол жака кетип калды. Ошол биз үчүн өтө кыйын болду. Андан экинчи маселе жанагы кышында мен ушундай сөз берип атам өзүмө, кышында кино тартпайм деп. Себеби өтө кыйын экен. Чындыгында көп балдар ооруп, кыйналып. Анан биздин айта турган оюбуз, эгерде сенин кызыңдын кайненеси кандай болушун кааласаң, анда сен келиниңе ошондой мамиле кыл. Кинонун продюсери Эркин Парпиев агабыз жана башкы ролдун аткаруучусу. Ассаламу алейкум. Саламатсызбы? Бул кинотасмада башка продюсердик ролду дагы, өзүңүздүн бир башка ролду дагы аткарып каласыз. Бул актерлук чеберчилигиңизди сынап көрөйүн дедиңиз, же буга чейин дагы кинотасмага түшкөн белеңиз? Эми буга чейин эпизоддордо тартылып жүргөнбүз. Анан менин досум Сапар режиссер ал айтты, тартылып көр деди. Анан негизи мен өзүмө ишенген жокмун. Бирок ал айтты, болот, тартылып көр деди. Анан аракет кылдым. Ал жерде режиссердун купулуна толгонго аракет кылдык. Эми эл кандай кабыл алат, Кудай буйрса көрөбүз. Кино жактыбы? Ооба, аябай жакты. Эмнеси менен жакты? Өзгөчө кайсыл бир эпизод сиздин эсиңизде калды? Эпизоддору кайнене келиндин мамилелерин эмелери жакты. Аябай мындай турмуштан алынгандай сыпатта берилди. Ошонусу жакты. Мына ошол кинотасмадагы Эркиндин образындагы бир учурлар сиздин да жаш кезиңизде бир башыңыздан өттү беле? Апаңыз менен жеңекебиздин келишпестигинен улам бир кандайдыр бир учурлар болгонбу? Жок, андай учурлар болбоду. Бизде жакшы, бирок кино боюнча оюңуз. Өтө сонун тартылып тур. Мага аябай жакты. Кайнене менен келин ортосундагы образдар ништяк вообще. Кино жакты, чыгармачылык ийгилик баарына, актерлорго, актрисаларга. Ал эми режиссер Сапар агабызды көптөн бери жакшы тааныйбыз. Сапар агабызга да иштелген ийгиликтерди каалайбыз. Жакты, ништяк. Эгерде баа коюш керек болсо myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Кино жакты. Алла Таалашы уматыңарды берсин, Алла колдой берсин, ишиңер илгери болсун. Элдин немесине таап силерем. Максаттарыңарга жеткиле. Нетилеген максаттарыңарга Алла жеткирсин, Алла колдой берсин балам. Эне ушул жерден суроо жаралат. Үйдө келиндериңизге мына ушул кино тасмадагыдай мамиле кылбайсызбы? Келиндерим өзү билет да, мен билем. Буда келиниңиз, келиниңиз эжеке атыңыз? Күбажар. Күбажар эже. Кайненеңиз турмушка чыкканыңызга канча убакыт болду? 30 жылдан ашты. 30 жыл ичинде мына ушул жогоруда биз көргөн кино тасмадагыдай бир кайненеңиздин бир өзгөчө бир жаман характерин деп коелу, мына ушул нерсени байкадыңызбы? Жок. Байкаган жоксуз, кино боюнча оюңуз? Кино боюнча кино эң сонун азыркы учурдагы актуалдуу темаларды тандалыптыр. Ролду сонун аткарышыптыр актерлор. Кино негизинен эң жакшы тартылган. Анан бул жерде мына келин менен кайнененин ортосундагы мамилени мындай кеңири чагылдырган да. Тарбиялык мааниси өтө зор. Баланча деген жигит бар экен, баланча деген жерде иштейт экен. Көрүп көрчү деп, балким жылысыңга жанса ошо балага турмушка чык, бойдогу экен деп, койчу апа, өзүм сүйүп өзүм эме кылгам. Кийин бирдек болсо силер күнөөлүү болсоңар деп биз көп учурда ата-энелерди басып коебуз. Биз көп учурда ал нерсени кылбайлы, ата-энелерибиз эми өзүнүн баласына жаман бирөөнү таап бербейт да. Аларда көрөлүү, балким чындыгын ата-энелерибиз айткандай жылдызыбыз жанып кетсе, жакшынакай үй бүлө куруп кетебиз деген ойду дагы бул кайнене кино тасмасында кыстырма кылып да айтып кетебиз да. Экинчи суроо, кинодогу эң сиз үчүн кыйынчылык жараткан образ кайсыл кадр болду? Бул кинодо ар бир кадр мен үчүн кыйын, чындыгында. Себеп дегенде көкүрөк кагып, мен мыкты актёрмун, мен ойноп кое алам, мен колуман келет деп ойноп койгондо, эл көңүлүнө толбой калат. Балким туура эмес көз карашты болуп калат. Канчалык коркуп, ойногон ролуңду изилдеп, ошол экини кандай кылып ойношом экен, элге жагабы, жакпайбы деген
ойду өзүңө алып ошол эркинин аркасында ролду жаратсаң, менимче жакшы роль жаралат, элдин жүрөгүнө жаккандай. Ошондуктан мен үчүн ар бир эпизод, ар бир тартылган роль кыйынчылык туудурат чындыгында. Эми уруксатыңыздар менен мен ортолукка Кайнене кинотасмасынын башкы режиссеру, Бунт кинотасмасынын башкы режиссеру, мурда актерлер азыр мыкты режиссер болгон Сапар Сайназаровду бул жака чакырып, катыраак болуңуздар. Мыкты режиссер Сапар Сайназаров. Жана ошондой эле Кайнене кинотасмасынын продюсери, Кайнене кинотасмасында башкы ролду жараткан Эркин Парпиев деген агабызды дагы бул жака чакырайбыз. Бишкек шаарынан келген болот. Продюсер, мыкты киноактер, башкы каарман Эркин Парпиев. Көптөгөн кинолордо өзгөчө рол жараткан, өзгөчө мына Кайненеде дагы сонун ролду жараткан Борбор калабыз Бишкек шаарынан келген дагы бир кадырлуу коногубуз Болотбек Тилек деген агабызды дагы бул жака чакырайбыз. Катыраак кол чапыңыздар. Болотбек Тилек. Өзүбүздүн кыз, биздин жакшы досубуз, мыкты актриса. Бунт кинотасмасындагы мыкты актриса. Кайнене кинотасмасында мыкты актриса. Динара Багышбаева. Красавица Динара. Жана ошондой эле Борбор калабыз Бишкек шаарынан келген дагы бир коногубуз бар. Актриса Айым Нуриса Бектурова деген айымды да бул жака чакыралы. Катыраак дагы бир продюсер агабыз Талант мырзаны дагы бул жака чакыралы уруксатыңыздар менен. Талантка келиңиз. Катыраак кол чапыңыздар. Продюсер Талант ага келиңиз. Эң сонун. Эркин агабыз жакын досунун ролун жаратты жана эң сонун. Талантка келиңиз. Чоң рахмат, жалпы айымдар мырзалар көңүл бөлөсүздөр, микрофонду кимден баштайсыз болот экен? Сапар Сайназаров. Ассаламу алейкум туугандар. Сіздерге чоң рахмат. Алтындай болгон убактыңыздар бөлүп келгениңиздерге. Кино жактыбы? Чындыгында биздин жашоодо ушундай кайненелер көп. Кайнене менен келиндин ортосундагы илгертен келген чечилгис маселени биз мындай күлкүл аркылуу берген аракет кылып көрдүк. Азыркы кайненелер же келечекте боло турган кайненелер өзүңүздөр ушу кинодон көрүп бир жакшы жагын аласыздар деп ишенем. Рахмат чоң. Техника сүйлөп Болотбек Тилек агабызга катыраак кол чапыңыздар. Рахмат. Ассаламу алейкум урматтуу бир туугандар, барыңыздарды ошол кереметтүү залдан көрүп жатканыма абдан кубанычтамын. Сиздердин кереметтүү ош жергеңиздерге жалпыбыздын ордолуу ошубузга келгениме мен дагы абдан кубанычтамын. Чындыгында биринчи эле жолу келип аткан жокмун. Буга чейин кино тасмаларда жакшы иш-чаралар менен келип жүргөм. Ош мага абдан жакын. Чындыгында адамдар аябай меймандос келесиздер. Барыңыздарга рахмат. Чындыгында Ош шаарынын тегиндигине. Эми чындыгында мен бир сөз айткым келет. Себеп дегенде биз өзүбүздүн адресибизге туура эмес сөздөрдү угабыз, эмне деген сөздөрдү угабыз? Артист деген сөздү угабыз да. Көптөр айтат, силер артистсиңер да дейт. Койчу, силер артистсиңер да, артисттер тажаттан, артисттер мынтты, баягы жака барсаң артисттер экен дейт. Бирок ошол артисттер силер айтып отурган артисттер мына ушундай кинонун аркасында силерге тарбиялык майнисин бере турган жакшынакай иш-чараларда, ошондой силердин көйгөйүңөрдү айта турган ырлардын аркасында, театрдын аркасында элге таалим тарбиясын берип жүргөн мына ошол артисттер деп мен айтмакчымын. Дебек себеп дегенде биз ошол экен артисттерди көрүп биз маданиятыбыз оңолот деп мен ишенем. Барыңыздарга чоң рахмат. Ушундай көптөгөн кинолорду тартканга аракет кылабыз. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Эң сонун сөздөр болду. Болбек ачыгы чоң рахмат. Ошо канча жолу тартылбасам дагы жүрөгүм чип кетейин деп отурдум дегенде мен Ош шаарында койбайбыз, кечээ Бишкек шаарында койгонбуз.
Ал жерде анчалык кыжаат болгон жокмун бүгүнкүдөйчү. Неге дегенде ошун баары бир ушунда. Апам отурат, айшенелер менен туугандарым, досторум отурат. Силерге рахмат. Анан эң негизгиси менин начальнигим отурат ушул жердечи. Рамис тырса турбозбу. Рамис агеден дагы эң биринчи менин шефим бар бул жерде менин апам турбозбу. Ушул аял болбогондо мен бул ийгиликтерге эч качан жетишмек эмесмин. Неге дегенде үйдө мага колдоо көрсөткөн, мага дем, күч, кубат берген, мен воздух, вы мой воздух, вы моя жизнь, мама. Я вас очень сильно люблю, мама. Я благодарна Аллаху за то, что Аллах мне послал такую женщину, как вы, и родили меня, воспитали меня, мама. Я вас очень сильно люблю, мама. Башты білетсіздер, қол шапырыңыздар. Рахмат жоғ, келгеніңіздерге, бардыңыздарға. Анан бүгін отдельно мен командаға өте чоң рахмат айтқым келеді. Өте қиын учур болды, суықта тарттық киноны. Анан аракет қылдық, үміт қылабыз сіздерге жағат деп. Чоң рахмат бардыңына келген. Жалпы келген мырзаларыңдар, бардыңыздарға терең рахмат, кино жақты деп үміт қылабыз, қолшабыңыздардан эле билимде. Азаматтар, чыгармачыл жамаат, азем борбору, аталар, апалар. Чыгармачыл жамаатка зрительдердин атынан ыраазычылыгын билип алышат, ошол жерде